Достор, бүгін сүйүү деген темамен бөлүшкүм келип турат. Сүйүү деген эмне өзү? Капюшон чечип коюңчу. Бир эже айтмакчы. Дайыма кепкачан калың кийинип алып отурасың дейт го. Анткени үй суук да. Үй суук. Жумуштан кеч келип плитка саяйын десең өчүп калат. Чай ичейин деп чөгүн сайсаң да өчүп калат. Обогреватель унчукпай эле койот. Ал кошуна жана жаш балдар бар, ошолор эми чай ичип алсын деп баардыгын өчүрүп, үй суук, ошон үчүн калың кийинип. Биз эмне бойдок жалгыз башпыз, бирткеле ичип, бирткеле жасап жейбиз. Кошуналардын бала чакасы бар, ошолор ичип жеп алсын деп ошолорду күтүп отурабыз эми. Элдин аягында ичели деп. Сүйүү деген эмне бул өзү? Сүйүү негизи экиге бөлсөк болот да сүйүүнү. Кудайдын көз карашы менен, анан адамдык көз карашы менен. Адамдык көз карашты айтып келсек, 5-6 бөлүнөт, мисалы. Балага болгон сүйүү, апага болгон сүйүү, келинчегиңе болгон сүйүү, анан досуңа болгон сүйүү деген сыяктуу. Анан мен бүгүн бир жакын досум бар болчу, азыр деле бар, просто болгон ал Кыргызстандан көчүп кетти. Мен ошо эки достун ортосундагы сүйүү десем болот. Эки достун ортосундагы урмат, сый десем болот. Анткени ал казак бала өзү. Кыргызстандык казак десем болот. Ал союз убагында атасы апасы көчүп келип бияка иштеп, ушул жакта төрөлүп чоңоюп окуп калган бала да. Кыргызчаны суудай сүйлөп, кыргызчанын түшүңдү жорuyт дегендей. Ал казак бала досум экөөбүз бала кезден бери таанышып, чогуу, бир кезде урушуп кетип, кайта Кудайдын бир жолдору менен жолуктуруп, анткени дос дегенчи мындай болот экен. Калп эле дөс деп, дос деген бир сыйра кагышып, согушуп, мушташып, урушуп, ички дүйнөгө чейин кирип чыгып, маскаңды чечишип, вот ошол дос да. Анан азыр көп эле маскачанда маска кийип алып эле дөс кандай деп, акчаң болсо дөс, акчаң жок болсо мен да жок, сен дагы жок дегендей. Ошон үчүн чыныгы дос дегенчи ыйласаң да кошо ыйлайт, оорусаң да кошо ооруйт, жаныңда жүрөт да постоянно. Сенин түйшүгүң анын түйшүгү дейт. Сенин проблемаң менин проблемам дейт да. Чыныгы дос, вот ошол дос да. Сен кыйналсаң кошо кыйналат да, вот ошол дос да. Анан жазууда бар го, мен бир азыр байкап турсам, мындай жашым өткөн сайын досторум азайып калат экен да. Мен ошону билдим да азырчы, досторум азайып кадимкидей. Жазууда бар, миңдин арасынан бир эркек кишини көрдүм дейт да. Анысы кандай, миңдин арасынан бир эле ушу досуң чыгат экен да, бир эле досуң деп калат экен да. Сөзүнүн башынан болсун. Ошо мен дос экен, мага убагында ушунчалык жакшы мамиле, жылуу мамиле кылды эле да, ошо менен биртке бөлүшүп кетейин. Ал кезде атамдын көзү бар кез болчу, азыр атам болсо өтүп кеткен. Ошо атама жакшылык кылганда, атама кылган жакшылык мен үчүн бул чоң бакыт да. Мага менден да өйдө, короче, мен болгон ушу атам үчүн убагында аябай жакшы иш кылып кеткен үчүн мен ушунчалык казак досума ыраазымын да. Просто азыр келатып атамды эстеп, мындай ыйлагым келип, кызыктай болуп, атамдын ошо акыркы каалоосун, акыркы оюн ошо именно казак дос балам ишке ашырып кетиптир да. Азыр ойлоп келсемчи, ошону биртке бөлүшүп кетейин деп атам. Сүйүү ошо да, ошо досумдун мага болгон сүйүүсүн айтып берейин. Мен ал кезде Москвада иштечүмүн. Москвада иштеп, атам ал кезде Кыргызстанда болчу. Кыргызстанда, мен Москвада. Анан атам өзү мындай баняга барган аябай жакшы көрчү да, мындай парк отурганды, анан пиво ичип коючу, анча мынча. Анан досум акча салам, доске, ушу атамды баняга алып барып кел, паркка отургузуп, тамак аш алып берип, кичине көчөгө чыгарып, макул деп. Анан доскем ошондук баардыгын баняга түшөт, тамак ичишет, антип. Анан пиво алып берип коет. Анан баягы жерде атам
кызып калып анан базарга башат. Базарга барып атам биз спортивка көрүп калат. Ал кезде 3000 деген сом чоң эле акча болчу. Ошо спортивканын баасы 3000 экен да. Мындай Россия деп чоң тамга менен жазылган ушундай бир спортивка экен да, капюшону менен мындай кышкы жакшы. Короче, стоит экен да ошогочу. Анан ага жерде атам спортивканы көрүп алып бер деп досум деп кыйнайт экен. А досумда акча жок, анан мага чалат. Доске ушу акча салсаң жакшы болот эле, спортивканы көрүп айттым, доске мен акча жок, Москвада билесиң, айлыктан айлыкка чейин күтмөй, биякта андай наличка акча жок күнүгө. Эми кийинки айлыкта болот акча, эми менин акчам жок эле, кичине алдап салдап алып кетип калбайсыңбы десем, кетпейт атат дейт, вообще кетпейт, ызылдап атат дейт. Ичип алып жана баягы жерден мен балама чалгыла, балам акча салат, мен спортивка алам, ушуну алышым керек деп ызылдап таарынып баягы жерден. Анткени баягы карыган киши кичине таарынчак болуп калат экен деп ошондо билдим да. Баягы жаш балача таарынып калат экен. Анан башка мындай кичине башкача спортивка карабайсыңарбы, мындай арзаныраак 2000 же 1000 сомдук десем, карабайт экен, вообще жактырбай атат дейт. Атаңдын вкусу да сеникине окшош экен деп коет мага тиешипчи. Сага да оңой менен эч нерсе жакпайт го дейт. Дейт анан вообще ошону эле карап, ошону эле жактырып алды дейт. Анан доске эмнен ошондой бир сөз жакты мага, мынтип мага менде жок эле доске, эмкиде чалчы анда деген жок да, обычно туугандарыңа чалсаң ушинтип коет го. Доске мынтты да магачы, мен аракет кылайын деди да, аракет кылайын, эгер болуп калса алып берем, болбой калса сага чалып коем деди. Анан мен да макул деп ошондо WhatsApp жаңы чыгып атканда 1 саат кетти, 2 саат кетти, жок 3 саат кетип атат. Мен баягы жерде кыжалат болуп атам, кыжалат ойлонуп эмне болду, алган жокмун. Анан WhatsApp'тан чалдым да, чалсам баягы жерден алып берип кийинтип коюптур вообще. Атамды кийинтип, капюшон менен сонун кылып экөө чай ичип отуруптур. Анан атамды узатып, мен кийин атам кеткенден кийин чалдым да, чалып, доске кантип алып бердиң, эмне болуп алып бердиң, акчаң жок эмес беле десем, аракет кылдым деди да, аракет кылып Кыргызстан болгон таанышыма чалдым дейт, эч кимден чыкпады дейт. Даже келинчегиме айткан жокмун дейт. Эмнеге десем, келинчегим экөөбүз ошол кезде урушуп аткан кезибиз дейт да. Анткени болот го үйдө мындай любой семьяда уруш талаш, акча жагынан урушуп, аялымдын өзүнүн чогулткан акчасы бар экен дейт да, ошол акчасынан деле алып деле койсом болот эле дейт да. Даже катуураак урушуп коюп алып туруп спортивканы алып берип коет элем, просто мен аялым менен дагы урушуп кетпейин деп аялыма айткан жокмун дейт. Анан Казакстанга чалып туруп, Казакстанга чалып, Байкемдеде бир тууганчыгы бар экен, тууганчыгине чалып, тенге менен салып, ал кезде азыркыдай карта жок да, тенгени сом кылып алып, данныйын жазып, короче, очередь күтүп, анан еще да эме дейт, бир тамгасы ошибка болуп калып, аны оңдош үчүн кайта запрос кетирип, короче, бир каша менен алдым дейт да, аны кайта сом кылып, базарга келсем дейт, баягы жерден базардан баягы аял товарын жыйыштырып коюптур дейт. Атаң болсо отурат дейт ошол жерде ызылдап кетпейм деп, байке жүрүңүз десе болбойт дейт. Баягы аял эме уже товарды салып койдум, эртең келгиле десе, атам болбойт, жок мен азыр кээм деп. Анан мен баягы же эжеке алып бериң десем, үстүнө акча кошуп берейин, бул байкеге алып берип кой элем, уят ушунча мен акча таап келдим деп, баягы жерде эжекени көндүрүп дейт, эптеп, аке жаке деп атып, баягы жерден спортивка алып кийгиздим дейт. Атаң баягы жерден кудуңдап, жаш балача сүйүнүп дейт, байкуш азыр эстесем байкуш атам, атам. Ошондо мен ушу менен эмне айтмакчым келди, карагылачы, досумдун мага болгон урмат сый ушунчалык, ушу мага болгон сүйүүсүн ушу иши менен көрсөтүп, анткени жазууда бар го, Жакыпта айтылат да, экинчи бөлүмдө эле, ишсиз ишеним өлүк дейт го, ишенимиңди ишиң менен көрсөт дейт го, дегендей эле мага болгон жакшы досум деп эметип, мага ошо иши менен көрсөткөн ушу да, анткени жазууда бар да, Жакан 15-бөлүмдө 3-аятта Иоанн
15:3 мынтет да. Ой, 13-аят. Достору үчүн өз жанын берип коюудан өткөн сүйүү жок дейт. Карагылачы кандай сөз өз ушу өз досуңа дейт жаныңды берип коюштан андан өтө сүйүү жок дейт да. Жаның берип деген кандай бул? Өзүң мустап эмес, конечно. Физически эч ким жанын типтип бере албайт, анткени адамдын жаны таттуу дейт го. Ким эле өзүн кол салат, туурабы? Болгону биякта жанын берип деген бул деген именно энергиясын жумшап, күч кубатын, аракетин, убактысын коротуп, аялын айтпастан Казакстанга чейин чалып, жалдырап, туугандарын теңге алдыртып, аны сом кылып, базар жабылып калып, тиги эжени көндүрүп, баягы үстүнө акча кошуп берипи, ушундай кылыптыр да. Анан баягы ушу атамдын акыркы каалоосун аткарып, оюн ишке ашырып берип, карагылчы. Вот ошону баарын бириктирип туруп, жанын берди деп ушу да өзүнүн жанын берип атат да, өзүнүн күч кубатын, убактысын коротуп атат мен атама, өзүнүн атасындай көрүп, карагылачы. Вот ошону айтат, өз жанын берип атат, берип деп. Мына сүйүү ушул да. Сүйүү азыркыларга окшоп, тятям атям жаным, күнүм, асмандагы күндү алып берем деп эмес, ошол сүйөм деген сөзүңдү ишиң менен көрсөтүш керек да. Ушу иш менен көрсөтүш керек. Амин. Ошондой да сүйүүнүн мааниси. Кудайдын көз карашы менен бул курмандык болуш керек. Анткени Иса Машах биз үчүн өлдү эле, биз үчүн курмандык болду эле, ошондой эле Кудайдын көз карашы менен сүйүү бул деген курмандык. Именно мындай ошол сүйгөн адамга адам үчүн сен өлүшүң керек болсуң. Сен качан өлгөндө ошо сүйүүңдүн маңызын көрсөтөсүң да. Анткени сүйүү бул деген курмандык, айтып кеттим ошон үчүн мына досум дагы мен үчүн өзүнүн курмандыкка чалган ошо да, жүгүрүп, чуркап. Кудайдын көз карашы менен Иса Машах биз үчүн өзүн курмандык кылып чалып атат да. Бул биз үчүн өлдү да. Мына сүйүү ушул да. Бирөө үчүн өлүш керек. Эми өлүш керек десе, конечно, өзүң асынып муунуп өлбөйсүң. Просто өлүш керек деген ошол кишиге, ошол адамга, аялың болобу, балаң болобу, ошол адамга жарык болуш керек. Жанагы кымбат нерсеңди бергенге даяр болуш керек. Акыркы жеп аткан наныңды дейт бергенге даяр. Вот ошол сүйүү да. Бул акыркы кийип аткан кийимиңди чечип бергенге даяр болуш. Вот ошол сүйүү. Дагы бир мисал келтирейин. Мисалы үчүн бай адам 1000 сомду бомжко берип койсо, бул сүйүү эмес. Анткени ошол бай адам 1000 сомду өзүнүн убактылуу айбирин жаап койду да. Анткени ар бир адамда айбир деген бар свет өчүп калды. Чочуп да калып турсузбу? Чочуп, свет өчүп калды деп. Ар бир адамда айбир деген бар да бизде. Жакшы кылсаң сени мактап далга чабат, молодец деп. Жаман кылсаң сени соттоп ичиңен сени жейт да, сен жейсиң өзүңдү. Сен эмнеге жаман кылып койдуң, бирөө сөгүп койдуң, эмнеге мушу бекер кылдым деп өзүң алып, вот ошону айбир дейт. Ошол бай адам 1000 сомду берип туруп, өзүнүн убактылуу ичинде айбирин жаап койду. Мен бирөөгө жакшылык кылдым, Кудай көрүп турат деп 3 күнгө же 1 күнгө убактылуу жаап койду. Ал бомж ойлогон жок, ал 1000 сом жетеби, жетпейби, ал бул 1000 сом эмне кылат деп ойлонбойт деле, берип салат, болду да. Кедей адам акыркы акчасын чогултуп туруп да, жол киресин чогултуп туруп эсептесе 100 сом чыкса дагычы, ошо 100 сомду да бомжко берип койсо, вот ошол сүйүү да. Айырмасы ошо да. 1000 сом берип айбириң жакпача, лучше 100 сом чыныгы сүйүүңдү көрсөтүп берип кой деген сөз да. Амин. Анан дагы бир жерде бар жазууда. Кемпир дейт, Кудайдын үйүнө келип дейт, акыркы тыйынын берди дейт да. Мынакей ошол кемпир Кудайдын үйүнө келип, ондукту Кудайга болгон урмат сыйын көрсөтүп, Кудайга болгон сүйүүсүн көрсөтүп, акыркы тыйынын берди деген жер бар да. Амин. Мынакей чыныгы сүйүү ушул да. Анан 1000 сом берип коюп кетип калып, бул деген сүйүү эмес да. Анан дагы бир жерде бар, немеде
Лука 16-бөлүмдө 16:9 же 10 же 16:3 мынтет да, өтүп кете турган дүйнө менен дейт, ошо дүйнө, акча, бийлик менен жакшы досторду күткүлө дейт да. Омин мына жакшы дос ушундай болот да. Мен жана казак досумдай эми өтө деле мындай мактап ойлой коеюнчу, эми аша чаап кетпесин. Анткени мындай деген жер бар да, өзүң мактанма дейт, сени бирөө мактасын дейт да. Сен жокто, сенин кулагың көзүң жокто бирөө мактаса болот, айтса болот. А өзүң да мактанба деген. Ошон үчүн мен дос балам жанымда жок, конечно, но мен ошо ичимдеги бугумду, ичимдеги баягы сүйүнүчүмдү силер менен баягы бөлүшүп атканымда, ушу дос, ушу казак балам мындай да, адамчы жакшы поступка кылып койсо, бирөөгө жакшылык кылса, ошо эсиңде калат экен да. Дайымачы ушундай бир мындай жүрөккө тийчү бир иш кылып кетсе, ушунчалык баягы мен атамды эстеген сайын ушу дос балам дайыма эстедим да. Баягы ушу атамдын акыркы каалоосун аткарып, ушу спортивке болсо дагы, хоть кичинекей бир нерсе болсо дагы алып берип койгонда, мен кийин айлык алып, эртеси күнү айлык алайын деп чалдым да. Доске канча карыз болдум сага десем, кереги жок деп койбоду. Кереги жок, эчтеке албайм, сен азыр мага салсаң мен таарынам деп ачык айтып салды. Кел лучше кийин Кыргызстанга келсең шашпай анан деп койду, болду. Мен дагы базар жок деп ичимден. Вот доста ушундай болот да. Немеден сөзү жакты мага, ошо эсимде, ушу спортивке менден атаңа белек болсунчу деп койду да. Дегенде мен өчүп эле калдым, өчтүм да. Унчукпай калдым, базар жок. Каралчы, ушул сөз эле чоочтойт да. Ушундай жылуу сөз дейт го, жылуу сөз айтып койсо, ушундай сөз, ушундай. Ошон үчүн рахмат досум сага. Кокус көрүп атсаң, көрөсүң, көрбөйсүң ким билет, бирок Кудайым сага ден соолук берсин, өмүрүң узун болсун досум. Атам да өтүп кетти, досум да көчүп кетти дегендей. Ошол айтарым ошол. Анан жана сүйүүнүн мааниси ошол айтып кеттим, бул сүйүү, бул курмандык, бирөөгө курмандык болгонго даяр болушубуз керек да. Вот ошол сүйүү да. Бирөөгө, ошо жакын кишиңе жаныңды бергенге даяр бол деп жазууда айтып атат да. Мындан өтөр сүйүү жок дейт. Дагы бир жазууда бар, жанагы өзүңдү кандай көрсөң башка бирөөнү ошондой сүй дейт да. Ал деген эски осуятта бизге Кудай 10 мыйзам берген. Иса Машаяк жаңы осуятта ошо 10 мыйзамды бириктирип туруп эки осуят кылып кеткен. Анткени 10 мыйзам силер үчүн өтө кыйын, ушуну аткарбай, ушу экөөнү эле аткарып эле алгылачы деп туруп экөөнү калтырып кеткен бизге эки осуятты. Кудайды жан дилиң менен, жан эмең менен сүй дейт. Экинчи болсо өзүңдү кандай көрсөң башка бирөөнү ошондой көр дейт да. Башка бирөө любой, кошунаң болобу, атаң болобу, апаң болобу, балаң болобу. Ошон үчүн өзүңдү кандай көрсөң башка бирөөнү ошондой сүй дейт. Мисалы үчүн мен жана атама спортивке керек болчу эле, казак досум ушунчалык өзүнүн атасындай, мисалы үчүн анын деле атасы мындай спортивке кийгиси келет да, туурабы? Өзүнүн атасындай көрүп, баягы жүгүрүп, мындай мага, мен таппай калдым доске, кечирип кой, эмкиде сал деп айткан жок да. Жүгүрүп болсо да аракет кылып, мээнет кылып, энергиясын коротуп, убактысын коротуп, ошо жанын берген, ошо да жанын берип, издеп таап, теңге болсо да алып, кайта сом кылып келип туруп, базар жабылса дагы барып туруп, сумканын түбүнөн алып чыгып берип атат. Мен ошого ушунчалык. Албетте биз мындай адамдарды ыйык дебейбиз. Ал деле ыйык эмес, мен деле ыйык эмесмин. Ал деле күнөө кетирет, күнөө мен деле дайыма адам баласы күнөө дайыма кетиребиз. Мен ал досумду мындай ыйык дегеним жок, но поступкасы, досуна болгон поступкасы бул жакшы да. Ошон үчүн биз дагы башкаларга жакшы поступка кылып турсак, ар дайым эсинде калабыз да. Аминь. Жакшы калгыла.